Assalamu алейкум, мұсылман бір туғандар, қандайсыздар? Барыңыздардың бүгінгі кіріп келген айт майрамыңыздар менен, барыңыздардың айтыңыздар майрак болсын. Туғандар, барыңыздарға Аллахым денсаулық берсін, ұзын өмір берсін, туғандар. Құдай бұйырса, ушул бүгін айт намаздан кейін баяғыдай соп иш жазайлы 9-чы шығарған тұрамыз, туғандар. Құдай бұйырса, ушул бүгін майрамда екі үй бүлөні бұйырса қуандырамыз. Туғандар, ушундай соп ишке кошумча кылгандар, бир туғандарға сіздерге Аллахым разы болсын. Екі дүниеде бақтылық берсін, қыздарыңыз, балдарыңыздарға Аллахым тақуашылық берсін, бақтылық берсін, барыңыздарға денсаулық берсін. Бұйырса ушу айт намаздан кейін шығып, анда екі үй бүлөөгө барабыз. Бизменен болуп туруңуздар. Дагы бир жолу курбан айт майрамыңыздар менен буюрса айт намаздан чыгып азыр мына магазинге келдик. Бул жактан спортивный алып баягыдай эле кыскача кылып. Анан эки үй бүлөк алып кетебиз буюрса. Анда эмесе баштайлык. Туғандар буйрса продуктыларды алып койдук. Бүгүн как раз негизи ушул бир үй бүлөгө көптөн бери эле чогулуп калган акчачы. Колум бош бой арада ар кандай нерселер болуп. Мынакей бүгүн сааты чыгыпты. Анан кечээ дагы бир үй бүлөгө деп бир жамаат кошту акча. Аларга да Аллах разы болсун. Ана Аллахым насип кылып бүгүн жакшы күнгө туш келтириптир мынакей. Ушу жакшы күнгө сааты чыгыптыр да, Курбан айтта. Анан барыңыздар дагы бир майрамыңыздар менен. Мынакей таксырда магазинге келип постоянно скидка кылып берет. Алла разы болсун. Барыңыздарга рахмат. Ошо Алла таалам кимге берсе бардыгына берсин. Бир эмес эки эселеп, үч эселеп берсин. Жакшы иш кылган бардык адамга жагымдуу. Ошо барыңыздарга ийгилик, майрамыңыздар менен келип туруңуздар, бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Буюрсан да буларды алып азыр коробкаларга салып чыгайык. Мына бир акебиз эки картошканы кошуп берди. Кошумча эки үй бүлөк апарып берип кой деп. Ушу экөөнү ала кетейин. Алла разы болсун акебизге. Мына туугандар, буюрса биринчи үй бүлөгө келдик. Покупкадагы. Бул эжебиздин үйү экен. Кандайсыз? Сагыңыз жакшыбы? Денсаулыктарыңыз. Айтыңыз майрак болсун. Бирге болсун силер күнүндө. Аллахым насип кылып, мына майрам күнү ушундай насип кылган күнү ушу күндө. Мына ушу продуктыларды кабыл алып коюңуз, сизге ушу Дарсурконго айтка деп ушундай майда-чүйдө ушундай керек нерселерди алдык. Канча балдарыңыз бар? 4 балам бар. 4 бала. Денсаулыкта болуңуздар, балдарыңыз келечекте такабал мусулман болсун, Алла насип кылсын. Алла разы болсун силерге да. Буюрса киргизип берейик, бир жакка.
Мына эже барын түшүрүп неме кылып койдук. Ана байраңыңыздар менен да бир жолу. Ана аман болуңуздар. Кийинки үй бүлөгө барайык, анда эмесе. Экинчи үй бүлөгө барып, ал жакты да. Туғандар, азыр экинчи үйгө келдик. Буюрса микрорайондогу Жанышбек акен үйүнө. Жанышбек аке ушу көптөн бери ооруйт экен. Азыр өзү чыгып да ден соолугу кандай экен да сурайбыз. Кандайсыз? Айт майраңыңыздар менен. Рахмат, көп жашагыла. Аллахым насип кылып сиздерге келдик. Жакшы. Ошо окшогон силерге окшогондор аман болсун. Ден соолук берсин, Кудай таалам. Сыртта жүрсө бир сөйлөгөн сиздерге рахмат. Айттын күнүнө насип кылып тур. Рахмат алтыным, айнан көп жашагыла. Алыста жүргөн балдар аман болсун. Отурасыз. Ден соолук берсин. Ошол Канчадан бери ооруйт? Көп болду. Бул 2008-ден бери ооруйт да. Көргөн жокмун көптөн бери көрүлөт. 2008-ден бери жүрөк ооруйт. Ана кече күнү канча 15-inde жаттыкпы. Реанимацияга 3 күн жатты. Анан терапияга 9 күн жатты. Анан кийин ушул айнанып кеткен. 2006-да балдар кайтыш болгон. Бир эмес 3 бала кайтыш болгон да. Эки көсү улуу балам. Ошодон кийин бул жүрөгү оору болуп калган бул киши. Азыр кишине мына 2 күндөн бери карады, жакшы. Баарыбыз корктук, айнанып кетейин. Ошол алтындарым айнан көп жашагыла. Аллахым ден соолук берсин. Ден соолук керек, эң биринчи ден соолук экен го. Сизге да ден соолук берсин. Рахмат айнан. Ошо сиздер анда продукт алып келдик эле ошолорду бүгүн. Ошо. Кабыл алыңыздар. Мейли рахмат айнан кетейин. Ошо айткада майдашыда керек нерселерди. Рахмат айнан кетейин. Түшүрүп берейик. Şuraya koy yere. Allah razı olsun. Geçen gün nar var, beri geldi o bu gece. Teşekkür ederim. Бир туугандардын кошумчалары болуп жолдон ошолорду кош берди да. Алла разы болсун. Ишыгылып ден соолук берсин. Сага окшогон балдарга, досторуңа айнанып кетейин. Эл журтубузга аманчылык болсун. Ден соолук берсин. Жерибизге тынчтык болсун деп тилейм айнан. Ошону айтам алтыным, көп жашагыла. Ушундай жакшы иштерге насип кылсын. Насип, рахмат. Айтмайрек болсун, айнанып кетейин. Бизди сыйласа, силерди Кудай сыйласын. Ошол чалым аман болсун, бала чакам аман болсун деп тур. Менен мына бери карады, нары барып бери келди эле. 2 күндөн бери Кудай шүгүр басып туруп калды. Ошого келишип аткан аялдар да келип көрүп кетишип аткан жаңычы. Орсун ушундай. Өзүң да аман бол жаным. Рахмат. Сиздер анда дагы бир майраңыздар менен. Рахмат. Ошол туугандар буюрса соп иш 9-чы чыгардык бүгүн. Анан дагы ушундай соп иш кылам десеңиздер, телефон номерimi экранга калтырып койдум. Мбанк ошодо дагы кошумчаңызды кыла бериңиздер. Дагы ушундай сааты чыгып калса, ушинтип үй бүлөлөргө алып барып кубандырабыз. Ассаламу алейкум, бир туугандар, кандайсыздар? Дагы бир жолу туугандар, жанагы эртеме мен ошо группага кайрылдым эле. Бүгүн соп иш жасайм. Анан бүгүн баардык эле курмандык кылат да. Анан эт жагынан да ошо соп ишке кошуп коесуздар деп кайрылгам да группагачы. Анан ошол мен продуктун таркатып келгенден кийин ошо мен группадан угуп элдер. Анан кошумчабыз болсо кошуп коелук деп кээ бирлер негизи айт намаздан кийин сойлот экен да, болчу. Группадан мени уккандар кайрылып
ошо биз бир аз этибиз бар эле. Ошол алып барган үй бүлөгө кошуп койчу деп эттерин бериптир. 3 жерге берилет турган эт да, бирөө балдар үйүнө берилет. Экөө жанагы мен апарган 2 үй бүлөгө. Бири ушул жака келди. Сен чоң апаң кетип калыптыр да бир жака. Ушул этти алып келдик. Таке. Бүгүн ушул курмандык кылыптыр. Мусулман бир туугандарчы. Шуну алып койгула. Чоң апаң келсе айтып койсун да. Азыр экинчисин жанагы биринчи барган үйгө апарайык. Анан бир бөлүгүн, ошо көбүрөөк бөлүгүн ошо балдар үйүнө тапшырайык. Ошол Аллах ыраазы болсун, ушул курмандык кылып, эт таркатып, эмалгандарга, силерге барыңыздарга ден соолук берсин, жана бактылыктуу берсин. Ассаламу алейкум туугандар. Мынакей бир бөлүгүн азыр балдар үйүнө алып келип тапшырдык. Аллах ыраазы болсун, бул жака мынакей бүгүн аябай алып келиптир да эттерди. Көп эт келиптир, жакшы экен. Анан азыр эми биринчи барган үй бүлөгө барып, ошо бир бөлүгүн ошол жака тапшырайык. Мына туугандар, азыр мынакей биринчи келген үйүбүзгө келдик. Мынакей ушул этти дагы жана могу бир туугандар жана продуктуга алып келдиңер, ушунда кошумча кылып койчу деп мага неме кылды, чалышып, таркатышыптыр да. Балдар үйүнө ошо көбүрөөгүн алып барган 2 жака, 2 үй бүлөгө бирөөнү сизге алып келдим да. Алла разы болсун, рахмат. Тилегиңерге жеткиле. Амандык болсун. Ушинтип курмандык кылып аткан момун бир туугандарга да Аллахым ыраазы болсун. Өмүрүнө береке берсин, 2 дүйнөдө бактылыктуу берсин. Менин сиздер аман болуңуздар.